Кымбаттуу көрүүчүлөр, Манас ТV каналын көрүп жатасыздар. Назарыңыздарда дин жана жашоо бериси жана аны алып барган Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз дин жана жашоо программасында ушуга улай эле дин жана инсан деген темада маек кылайлы деп жатабыз. Ал үчүн бизге ушу Манас университетинин теология факультетинде декандын орун басары, доцент доктор Бакыт Мырзарайымов агай келди. Агай, кош келипсиз. Кош келдик. Бул эми бул темадагы маанилүү, актуалдуу деп эсептейбиз, агай. Себеби мындай суроо бергим келип атат да, бүгүн көрүүчүлөргө да кызык болуп жатса керек. Мисалы, диндин адамдын жашоосундагы орду эмне? Мисалы, адам сөзсүз эле бир динге ишениш керекпи же динге ишенбей деле жашаса болобу деги эле ошол дин менен адамдын байланышы, алакасы тууралуу айтып берсеңиз, агай. Рахмат. Бул дин түшүнүгү бул адамдардын жашоосу менен бар болуп келген жана мындан кийин да бар боло турган бир түшүнүк деп айтсак болот. Мындайча айтканда, диний түшүнүктө Алла Таала инсанды жаратканда анын жашоосуна багыт бере турган диндик эрежелерди ошол адамга берген деп айтсак болот да. Мындайча айтканда, адамдардын бар болгондугу үчүн ошол диндик эрежелер бар болду деп айтсак болот. Мындайча айтканда, дин адамдар үчүн гана бар да. Бирок ошол динди адамдар тандаганда же болбосо диндик эрежелер боюнча жашаганда, бул тарых боюнча адамдардын жашаган маданияты боюнча, үрп-адат, када салттары боюнча да диндик түшүнүктөр дайыма өзгөрүп келиши мүмкүн да. Ошонун катарында адамдардын динге болгон көз караштары, диний жашоолору ошол адамдын айлана чөйрөсүнө, анын адамдын илимине, билимине дагы байланышкан, ошого да өтө чоң таасир тийгизген бир түшүнүк болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө өтө көптөгөн диндер бар, диний түшүнүктөр бар. Дүйнөдө жашаган адамдар ар кандай диндик ишенимдерге ишенишет, ал жерде бардыгы ибадат кылышат, кандайдыр бир жогорку жараткан, жогорку күчкө бир сыйынышат да. Анан эми бул жерде белгилей кетчү нерсе, адамдын жашоосунда диндин орду кандай, дин деген эмне? Биринчи ушул маселени бир тактык кетирип алыш керек да. Динге ишенүүдөн мурда адамдардын дин жөнүндө бир түшүнүгү болуш керек. Дин деген эмне? Ал кандай түшүнүк? Кандай эрежелери бар? Ал эмне үчүн бар? Деген мына ушуга окшогон бир топ суроолор бар да. Мына ошолорго туура жооп алгандан кийин гана адам ошол туура динди тандап, туура жашоого багыт ала алат деп айтсак болот да. Анткенде энди дин ушундай бир жагынан алып карасаң өтө мындай татаал бир түшүнүк. Анткенде энди диндин жанакындай математикалык эрежелерге окшоп мындай так бир аныктамасы дагы берилбейт да бугачы. Ар ким өзүнүн динин ар кандай аныктама бериши мүмкүн. Керек болсо бир эле диндеги адамдар бир динге түрдүүчө аныктамаларды берип коюшу мүмкүн да. Мисалы, жөн эле биздин өзүнүн Кыргызстанда эле мен мусулманмын деген намаз окуп жүргөн кишилерге барып туруп дин эмне деп сурасаңыздар, ар кимиси ар башка жоопту берет да. Мындайча айтканда, так бир аныктама бере алышпайт. Неге? Анткенде дин өзү негизинен ушундай бир татаал бир түшүнүк да. Мисалы, ошол эле нерсени бир христиандан сурасаңыз, ошол эле нерсени бир башка диндеги адамдан сурасаңыз, алар деле ошондой түрдүү нерселерге, түрдүү аныктамаларды беришет да. Так бир аныктамасы айта алышпайт эч кимчи. Анткенде буга аныктама берүү дагы ошол динге ишенген адамдардын илимине, билимине, аң сезимине ошого жараша дагы аныктамалар өзгөрүп кете берет да. Биздин ислам дининдеки берилген аныктама менен башка диндердеки берилген аныктамаларда бири-бирине эч качан дал келбейт. Ошон үчүн динге ишенүүдө ушул динди биринчи туура үйрөнүү деген, туура түшүнүү деген түшүнүк өтө маанилүү да. Анткенде ушул эле мисалы айталы, ислам деген динибиз бар. Ислам динибизди бир эле киши бир нече кишиден башка түшүнүп алышы мүмкүн да. Эми негизги эрежелерди ошондой эле айтат. Мисалы, иман, ибадат, намаз окуу, орозо кылуу дегенди айтышы мүмкүн. Бирок ошонун тегерегиндеки мындай адамдын жашоосуна багыт берген жанакындай кээ бир эрежелер, элементтерди түрдүү түшүндүрүп коюшу мүмкүн да. Ошол адам аң сезимине жараша аны кабыл алышы мүмкүн. Мунун натыйжасында бир эле диний түшүнүктөн түрдүү түшүнүктөгү адамдардын ишенимдери пайда болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, азыр буну биздин өзүбүздүн коомчулуктан деле көрсөк болот. Мисалы, намаз кылган же динге ишенген адамдарыбыздын жүрүм-турумунан баштап, кийген кийиминен баштап, ойлогон ой жүгүртүүсүнөн баштап туруп мындай айырмачылыктарды көрсөк болот да. Бул деген сөз ошол дин түшүнүгүнө так мындай
толук кандуу түшүнүп мындай жашай албагандыгынын бир көрсөткүчү да. Анткенде динди түшүнүү үчүн жөн эле бир нерсени угуп же ишенип коюп же бир нерсени аткарып коюу менен чектелбейт да. Бул деген негизги мындай түпкү тамырдан алып калганда бир жашоо образы же жашоо стили деп деле айтсак болот да. Дин адамга ушундай багыт берген бир эреже да. Ошон үчүн аны ар тараптуу алып караш керек да. Ар тараптуу мамиле жасалыш керек. Мындайча айтканда динге ишенүүдө адамдын илими дагы терең болуш керек да. Бир эле мындай дин илимдеринин эмес, баягы дүйнө бий деп атабыз, же болбосо дүйнөлүк илимдердин дагы кандайдыр бир деңгээлде кабары болуш керек да. Азыркы болуп аткан окуялардын деле мисалы таасири тийгизип калат агачы. Ошон үчүн дин түшүнүгүнө мындай толук ишенүү үчүн адамдардын мүмкүн болушунча билимдүү болушу, бир эле дин илимдерин эмес, башка илимдерден дагы кабары болушу мындай адамдын туура динди тандаганга мүмкүнчүлүгү берет да. Ошол эле учурда бир жагынан алып карасаңыз, дин ушундай бир татаал көрүнгөн менен, дагы бир башка жагынан алып караганда дин негизи жөнөкөй эле нерсе катары да кабыл алса болот да мунучу. Биздин дин түшүнүгүбүздө ислам дини бир мындайча айтканда адамдарга багыт берген бир жашоо образы деп айтсак болот. Бул мындайча айтканда жөнөкөй эле нерсе да. Бир киши эртең менен туруп жумушка барганы, бир студенттин келип сабагына келгени, сабагын окуп кеткени, тиги кишинин жумуш кылып, өзүнүн айлык акысын алып, күнүмдүк жашоосун өткөргөнү, мындайча айтканда бул деле бир диндик түшүнүккө кирет да. Дин ушундай эле жөнөкөй эле нерсе катары карасак болот да. Ошону кылып атканда, ошону кылган киши намазын окуш керек, орозосун кармаш керек, Кудайга болгон сыйынымын, ибадатын аткарыш керек. Ошол эле жанда жанакы жумуштарын, дүйнөлүк жумуштарын аткарыш керек да. Күнүмдүк жумуштарын аткарыш керек. Дин ошол нерсе. Бирок биз учурда көрөбүз, бир эле биздин эле динде эмес, башка диндерде дагы кээ бир инсандар ошол жанакы дин түшүнүгү же илим билим сабатына байланыштуу дин адамдардын мындайча айтканда жашоосун адамдар өздөрү мындай дин менен бууп алышкан да. Мындайча айтканда өздөрүн ашыкча эле диндик эрежелер менен бууп салышкан. Диндерде андай нерсе деле жок да. Дин адамды өтө мындай диндар кылып туруп же бир рамкага салып ошол чектен чыкпаш керек деген катуу бир эрежеси деле жок да. Дин күнүмдүк эле мындай жөнөкөй эле жашоо да. Ошондой жашоого үндөйт. Ошонун жанында сен акыйкат болушуң керек, урлук кылба, жалган сүйлөбө, башка адамдарга пайдалуу бол, өзүңүн милдетиңди аткар, жоопкерчилигиңди бил, ошонун катарында мисалы намазыңды оку, орозоңду тут деген сыяктуу эле эрежелер да. Бирок кээ бир эле биздин эле динде эмес, башка диндерде да адамдар ошол кайсы динге ишенген болсо, ошол диндин эрежеси менен өздөрүнүн жашоосуна чек коюп коюшкан да. Мына ошол чек койгондон кийин анан жанакындай радикалдуу көз караштар же радикалдык түшүнүктөгү адамдардын келип чыгышы ошол өздөрү дин менен буугандан дагы келип чыгат, же болбосо ошого байланыштуу деп айтсак болот да. Диндик бардык мына дүйнөлүк диндерди алып карай турган болсок, ошол бардык эле диндерде, бунун ичинде биздин ислам динибиз дагы ошондой да. Мисалы ислам динибиз дагы башка диндер дагы негизинен эле адамдарды эң башта мындай адеп ахлактуулукка үндөйт да. Адеп ахлактуулукка үндөйт. Биздин ислам динибиз дагы эң башта адеп ахлактуулукка үндөйт. Мисалы ислам динибизде ибадат кылуудан мурда адеп ахлактуу болуш керек да инсанчы. Анан ахлактуулуктан кийин анан ибадат турат негизиненчи. Себеби дегенде адеп ахлак бул ошол адамды жана жалпы коомду мындай байланышкан бир маселе да. Сиз мисалы уурлук кылбасаңыз, башкаларга пайдалуу кылышыңыз, чынчыл болушуңуз, ак ниеттүү болушуңуз, бул не бир эле сизге анан ошо менен катар коомго тиешелүү болгон нерсе да булчу. Коомду мындай оңдой турган нерсе биринчи адеп ахлактан башталат. Себеби сиздин адеп ахлагыңыз түздөн түз коом менен байланышып атат да. Сиз канчалык адеп ахлактуу болсоңуз, тиги киши канчалык адеп ахлактуу болсо, наркы киши канчалык адеп ахлактуу болсо, коом да ошончолук адеп ахлактуу болот. Ал эми ибадат деген бул коомго эмес, жеке өзүңүзгө тийиштүү нерсе да бул. Жекелик бир нерсе да булчу. Мисалы, сиз намаз окусаңыз өзүңүз үчүн окуйсуз да. Орозо кармасаңыз өзүңүз үчүн окуйсуз. Мисалы, анын коомго эч кандай немеси жок да. Мисалы, сиздин намаз окуганыңыз коомго канчалык керек да, мисалчы. Ал жеке сизди гана байлаган нерсе да. Сиз менен Кудайды байлаган бир түшүнүк. Ошон үчүн ибадат биздин динибизде да мисалы адеп ахлак ошон үчүн мындай
салыштырмалуу ибадаттан алдыда турат да. Анткенде бунун пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жашоосунан деле мисалдарды келтирсек болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн хадистеринде айтып атпайбы, мен эң кооз адеп ахлакты толуктоо үчүн жиберилдим. Иннама буисту лиутаммима макаримал ахлак. Адеп ахлак келтат. Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбызда силерге үсваи хасана бар дейт. Кооз адеп ахлак үлгүсү бар деп айтып атат. Мындайча айтканда адеп ахлак мындай пайгамбарыбыздын адеп ахлагы, мисалы Айша эне келип пайгамбарыбыздын адеп ахлагын сураганда, анын адеп ахлагы Кур'ан-ы Карим эле деп айтып атпайбы мисалычы. Ошон үчүн адеп ахлак бул коомду байланыштырган, коомго байланышы түздөн-түз байланышы болгон маселе болгон үчүн динибизде дагы адеп ахлак мындай алдыда каралат да. Ибадат ошонун аркасында мындай жеке адамдык болгон үчүн эми бул адам менен Кудайдын ортосундагы гана бир байланыш да. Ушундай түшүнсөк болот. Демек бизде баягы диндин баягы түшүнүгүдө бир тараптан карасаң татаал бул эми балким кээ бир кайыптык же ушундай ритуалдарынан болушу мүмкүн, бирок бир тараптан айтканда чындап эле бул күнүмдүк жашоонун бир бөлүгү бүт рамкага салбайт депчи. Демек адам баласы өзүнүн деңгээлине, кругозоруна, абалына, зээнине жараша дагы ошол диний түшүнүктөрдү же диндеги ритуалдарды кабыл алат экен да. Анан сиз дагы өзгөчө баса белгиледиңиз, ошол адамдардын, демек кээ бир адамдар башкача оор кабыл алат же өтө жеңил кабыл алат же башкача түрдө кабыл алат депчи. Демек биз ошол адамдарга билим берүүдө же аны агартууда дагы кандайдыр бир ыкмаларды, тепкичтерди коюу зарыл экендиги дагы келип чыгат окшойт. Анан дагы сиздин айтууңуз боюнча бир эле диний эмес, башка дүйнөбүй дейлиби же башка илимдерден дагы канчалык инсандын маалыматы, түшүнүгү көп болсо дагы ошого тигин кабыл алууда ошого бир мындай кенч бир жардамчы болот окшойт анда. Сөзсүз түрдө илим бир адамдын канчалык илими терең болсо, динге ишенүү мүмкүнчүлүгү да ошончолук чоң болот да. Эми бунун тарыхта толтура мисалдары бар. Мисалы угуп окуп деле көрүп жүрөт. Мисалы Европада канчалаган илимдүү, билимдүү инсандар мисалы ислам динин кабыл алышты деген ушундай сөздөрдү мындай эл оозунда угуп деле жүрөбүз да, мисалчы. Мындай түшүнүктөр толтура да. Андай себеби дегенде ушундай бир түшүнүк бар. Акыйкат дин менен акыйкат илим эч качан бири-бирине карама-каршы келбейт да. Эгерде сиздин диниңиз акыйкат болсо, анда илим менен дайыма дал келет да. Канчалык сиз илимий ачылыш кылган сайын ошончолук мындай диндик түшүнүккө мындай келип мындай такалат же болбосо дин менен параллель жүрөт деп айтсак болот да. Кээ бир диндер бар, ошолордун түшүнүктөрү илимге дал келбей калат да. Себеби илим бул фактылар менен, далилдер менен далилдеп койгон маселени, чечкен маселени диндик түшүнүк башкача айтып коюшу мүмкүн да. Демек, эгерде илим ошол нерсени тажрыйба менен бир сыноодон өткөрүп, анан кийин аягында ушул илим акыйкат, ушул илим так деп айтып аткан болсо, бир жагында дин ал туура эмес деп айтып аткан болсо, анда ошол дин туура эмес болуп калат да. Анткенде илим буну далилдеп атат. Илим фактылар менен, канча тажрыйба менен далилдеп атат. Демек, ошол динде мындай суроо жаралат да. Демек, ал динде кандайдыр бир кемчилик бар деген сөз. Акыйкат илимде, акыйкат дин, акыйкат илим менен эч качан карама-каршы келбейт да. Бул боюнча ушул нерсе мындай өтө өзүбүзгө ишеним менен айтсак болот. Биздин өзүбүздүн ислам динибиз мындай акыйкат дин болгон үчүн бүгүнкү күнгө чейин эң акыркы илимий ачылыштарга деле мындай карама-каршы келген нерсени көрө албайсың да. Анткенде дин дагы, акыйкат илим дагы бунун чыккан жери Алла Таала болуп эсептелет да. Кудайдан келет. Ошол дин, акыйкат дин дагы Кудайдан чыгат, акыйкат илим дагы Кудайдан чыгат. Ошон үчүн дин менен илим дайыма параллель жүрөт да. Эми мындан чыга турган натыйжа биз инсандар ошол динди түшүнгөндө, динди түшүнүү үчүн, динди жашоо үчүн ошол бир аз болсо дагы илим, билим ошого бир аз да маани беришибиз керек да. Мындайча айтканда динди ар кандай нерседен, ар кандай булактардан, ар кандай кишилерден деле мындай үйрөнө бергенден дагы этият болуш керек, этият аяр мамиле кылыш керек бул нерсегечи. Анткенде бардык эле адамдар өтө динди мындай мыкты өздөшүрдүргөн киши болбошу мүмкүн. Ошол кишинин айтканы башка жерде башкача айтылып калышы мүмкүн. Бунун бардык оң жак, сол жактарын баарындай чогуу алып караш керек да. Анан натыйжада дини
түшүнүктүү өнүктүрсө болот. Мисалы, bizde деле mesela İslam dininde деле кээ dini ereceler, kээ dini elementler mesela bir alım менен başka alımdın başka fatvalары var da, başka göz karaşları var. Бұл неге болушу мүмкүн? Себеби дегенде бул ошол адамдардын динди ошондой түшүнүшү да. Бирок биз ошонун ичинен бир эле адамды ошонуку туура болду, bundan başka туура эмес деген дагы өзү туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Себеби дегенде биз диндин акыйкатын табыш үчүн оң менен солун чогуу билишибиз керек да. Анан ортодон өзүбүз акыйкатын чыгарабыз. Диндик эрежелер, ибадат өкүмдөрү бул ансыз деле биздин ислам дининде мисалы кыяматка чейин өзгөрбөйт да. Бул ошол имандын шарттары, исламдын шарттары, ибадаттар булар өзгөрбөйт. Бирок башка эрежелер, аң сезимдер, кээки түшүнүктөр мисалы адамдын аң сезимине жараша өзгөрүшү мүмкүн да. Бул деген сөз эми дин өзгөрүп ордуна башка дин келет деген маани эмес булчу. Бир гана ошол мисалы азыр илим билим өзгөргөн сайын динден ошого дагы жооп табылыш керек да. Мисалы динде мына өзү жөнөкөй эле колдонуп аткан телефон, айфон, интернет мындай нерселер айтылган эмес да. Бирок динден ошого биз жооп табышыбыз керек да. Бул динде айтылган эмес, динде жок деп туруп буну четке кагуу дагы бул дагы туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн дин ушундай бир түшүнүк да. Буну ар тараптуу алып караш керек. Эгерде аны бир өңчөй же бир жагынан алып караганда сөзсүз түрдө адамды адаштырып коюу же болбосо бир радикалдык түшүнүккө түртүп коюу мүмкүнчүлүгү өтө чоң да. Демек, ар бир диндин дагы ошо өзгөрбөгөн эрежелер бар. Анан сиз айткандай дагы убакытка, заманга же географиялык аймакка жараша малны ийилчек тараптары баягы өзгөрүүгө же иштихат деп коюшуга ачыктагы тараптары бар да. Анан биздин ошол бүгүн инсандардын арасындагы сиз жогоруда айтып өттүңүз, адеп ахлак дагы ибадаттан мурун келет деп, жана пайгамбарыбыз да өзүнүн жашоосунда, сыйратында бизге таржымалына көрсөтүп берген. Анан бул диндин ошол инсандардын бири-бири менен өз ара байланышында дагы кандай мындай же пайдалары же артыкчылыктары бар, же дини жок деле адамдар байланыша берсе болобу, же дин муктаждык канчалык деңгээлде? Дин бул адамдарга мындай керектүү болгон бир эреже, элемент да. Бул Кудайдын койгон эрежеси. Эми ошол диндик эрежеге баш ийүү менен адамдардын ортосундагы ынтымактуулукту да өнүктүрсө болот да. Эми албетте динсиздердин ынтымагы жок, адеп аклагы жок деп деле айта албайбыз анычы. Алардын деле өзүнчө адеп аклагы, өзүнчө мындай ынтымактары, өздөрүнүн түшүнүктөрү бар. Бирок диндин, ислам динин, ар бир диндин, башка диндердин деле өздөрүнчө мындай ошол динге ишенгендерди башын бириктирип турган ошол дин түшүнүгү болуп эсептелет да. Биздин ислам динибизде деле адамдарды баягы пайгамбарыбыз алейхиссаламга үммөт кылып турган ошол дин түшүнүгүбүз да, ислам дини түшүнүгүбүз. Ислам дини түшүнүгүбүз боюнча биздин аң сезимибиз, көз караштарыбыз, ибадаттарыбыз бардыгы мисалы кайсыл ислам өлкөсүнө барба же кайсыл жерде бир мусулман киши менен бетме бет келбе, түшүнүктөрүбүз, аң сезимдерибиз бир болгон үчүн оңой бирибиз менен мамиле кылышыбыз мүмкүн, оңой мындай саясат кылышыбыз мүмкүн, же болбосо тил табышыбыз мүмкүн деген көп мындай неме жактары да бар да. Анан кээде мындай карама каршы диндеки адамдардын бири-бири менен ымалага келиши, мамиле кылышы дагы мындай кээде оордошуп калат да. Себеби дегенде кээ бир диндер башка диндеги адамдар менен мамиле кылууну чектеп коет да. Мисалы, мамиле кыла албайсың алар мененчи. Алар менен мамиле кылуу динден чыкканга алып барышы мүмкүн. Же болбосо ошол кээ бир диндерде мындай афороз деген түшүнүктөр бар да. Мисалы, динден айдап чыгарып беришет. Мисалы, биздин ислам дининде бир адамды сен динден чык, сен мындан кийин мусулман эмессиң деп айта албайсың да. Бирок башка диндерде ушундай түшүнүктөр бар да. Эгерде сен ошол диндин койгон чегинен, эрежесинен чыгаккан болсоң, сени ошол динден адамдар өздөрү эле чыгарып беришет. Сен чык болду, мындан биздин динде эмессиң дегендей мамиле кылып коюшат да. Бул да кызык да. Ошон үчүн диндердин адамдардын ортосундагы мындай биримдик, ынтымакты келтиргенге да өзүнчө салымы бар да. Эми бул дин темасы өтө мындай терең карала турган маселе болгон үчүн бул боюнча мындай толгон ар кандай пикирлерди айтса болот да. Демек, орду чоң экен ал жакта дагычы. Убактыбыз дагы аягына чыгып баратат, агай. Мынтип жыйынтыктасыңызды суранат элем. Ошол негизинен жыйынтыкта айтканда адам баласы үчүн баягы сиз албетте мамилелерди айттыңыз, башка адамдар менен болгон мамиледе. Анан бул дүйнөдө ошо адамдар менен жашоодогу орду кандай, мисалы диндин, мисалы өзү бул көбүнчө мынол жагында сурагым келип жатат, руханий жактан дагы бир өзүнүн пайдалары же өзүнүн даякындай
талайлы кылган артыкчылыктары барбы депчи. Динди ушундай мындай мен өзүм жеке пикиримде ушундай кыска бир натыйжа берсек болот да. Дин бул адамдардын баягындай адамдарды мындай рамкага салып, адамдарды бир жашоо образы менен чектеп мындай бууп кое турган нерсе эмес да. Акыйкат дин адамдарга эркиндик берген, адамдардын ички дүйнөсүнө, сырткы дүйнөсүнө мындай эркиндик берген, ырахаттык берген бир түшүнүк болуш керек да. Динди биз ушундай немеде түшүнүшүбүз керек да. Өзүбүздү кандайдыр бир келбетке же болбосо өзүбүздү кандайдыр бир түшүнүккө бууп коюп, ошодон чыкканда болбойт деген немелерден да алыш болуш керек да. Эми сөз түрдө адал, арам деген нерсени ылгайбыз, албетте. Ал диндин койгон буйругу. Бирок ошонун катарында биз өзүбүздү мындай ашыкча радикалдуулукка чейин бара тургандай бир дин менен өзүнүн жашообузду чектебешибиз керек да. Мисалы балдарыбызды же чөйрөбүздү буну кылсаң болбойт, мунаны кылбаш керек деп атып, мындай динде уруксат берилген нерселерден да тыюу салып таштагандар дагы толтура да. Ошон үчүн дин бул эркиндик да. Дин адамга канчалык динге ишенип, канчалык Алла Таалага ишенсең, өзүңдү адам ошончолук эркин сезе баштайт. Эркин мындай жашооңо эркиндик мындай болот да, эми түшүнгөн кишигечи. А түшүнбөгөн жанакындай тар чөйрөдө кабыл алса, же болбосо мындай жанакындай илим жагынан бир аз кемтиктер болуп калса, адамдар сөз жанакындай бир чектөөгө алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн динди окуп үйрөнүүдө өтө кылдаттык, этияттык, анан сөз түрдө илим жагына да басым берип үйрөнгөнгө аракет кылыш керек да. Чоң рахмат агай, ошол сиз айткан насааттар, кеңештер, ошол аткарган эрежелердин баардыгын орундалсынына да биз дагы тилектешпиз. Сиздин дагы жеке үй бүлөлүк иштериңизге, академиялык иштериңизге да ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз ошол дин менен инсандын ортосундагы байланыш тууралуу кызыктуу бир сухбат кылдык агайыбыз менен. Негизинен жыйынтыктап айта турган болсок дагы, албетте дин адам баласы үчүн, адам баласынын жашоосу үчүн экен. Демек, ошол адамдын заманга, убакытка жараша, ар бир доорго жараша дагы албетте диндин өзгөрбөгөн эрежелери бар. Аны айтты адеп ахлактык өзгөчөлүктөр, ибадат өзгөчөлүктөр, анан кээ бир адал арам өзгөчөлүктөрү. Ошолордун баардыгы адамдын жашоосун жеңилдетип, өз ара мамилелеринде жосо жеке болсо адамдын бул дүйнөдөгү турмушун жеңилдеткен, оңойлоткон көптөгөн эрежелери бар. Демек, ошолорго жараша адам окуп, илим билим алуу менен, дагы көптөгөн билим алуу менен ошолорду электен өткөрүп, өзүнө динди жашоосунан алып келип алат экен. Бул жерде дагы ар бир биздин жарандарга, ар бир туугандарыбызга көбүрөөк мүмкүн болушунча дагы изденип, илим алып, диний жактан болсун, башка жактан дагы илим алса, түшүнсө дагы өзүнө пайдалуу болот экендигин айтсак болот. Анан өзгөчө агай дагы баса белгилеп кетти. Бул дин, бул эркиндик депчи. Чындап эле бир нерседен коркуш үчүн эмес, адеп ахлактыктын дагы эң жогорку чеги, ошону бир мен адам болгондугум үчүн, бул нерсе жаман болгондугу үчүн деп эң жогорку, мындайча айтканда, эң жогорку адеп ахлакка, адамгерчиликке жетүү дагы болуп эсептелет да. Бул тарабынан дагы бул өзгөчө артыкчылык болуп эсептелет. Кудай таалам баарыбызды ошол туура түшүнүк берген, туура жолго кылган, анан көптөгөн илимди, билимди бул дүйнөдө из калтырган бир пенделерден, инсандардан, атуулдардан кылсын деген аруу тилектер менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Алып барчылык кызматта Уланбек Калмырза уулу болдум. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.